Баткен шаардык мэриясында балыкчы Каракол жана нарындан келген шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолугушту. Жыйын демократия үчүн Вестминстер фондусунун алкагында өтүп, негизги максаты тажрыйба алмашуу болуп саналат. Жыйындын жүрүшүндө ар бир шаар өздөрү жашаган аймактын негизги көйгөйлөрү менен тааныштырып, пикир алмашуу болду. Жыйында келген конокторго Баткен облусу тууралуу кеңири маалымат берилип, атайын Баткен жөнүндө даярдалган видео сюжет тартууланды. Андан ары ар бир аймактын негизги көйгөйлөрү тандалып, маселени чечүү үчүн атайын иш пландар түзүлдү. Ар бир шаардан келген өкүлдөр өздөрүнүн жашаган аймак тууралуу презентацияларды сунду. Бүгүнкү жолугушууда эмнелер талкууланды, кандай максаттар ишке ашат, биз бул суроо менен келген конокторго кайрылдык. Баткен жергесине бүгүнкү күндөгү келишибиздин сапарыбыздын негизги максаты ушул жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын көзөмөлдөө функцияларын кантип бекемдесе болот, бир-бирибизди биле турган кандай тажрыйба иштер бар жана жерлерде ушул орчундуу деген маселелердин аткарылышы боюнча келип отурабыз. Буга чейин бир нече жолу иш сапары башка аймактарда да болуп, ал жерден өзүбүзгө бир мындай үй тапшырма катары тапшырмаларды алганбыз. Вестминстер долбоорун алкагында республика боюнча 4 шаар тандалып, алар Балыкчы, Каракол, Нарын жана Баткен жергеси. Буга чейин мындай жыйын Ысык көлдө өтүп, кезектеги жыйын Баткен жергесинде өтүп жатат. Ушу жумушчу топ ар бир шаардын өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн жетишкендиктерди ушу тажрыйба алмашуу максатында Баткен шаарына келип атабыз. Азыр ошо ар бир шаардын өзүнчө жумуш топтун презентациялары болот. Ошол жактан биздин жетишкендиктерди, кемчиликтерди айтышып, талкуулап, ошо ар бир кеңештин, шаарлардын мэриянын иштеп аткан жумуштары менен ошону бөлүшүү максатында келип атабыз. Жыйындын соңунда ар бир аймактан тандалып алынган негизги көйгөйлөргө жараша иш пландар түзүлдү жана аларды ишке ашыруу үчүн жакшы иш-аракеттер көрүлөрү айтылды.